Рахмат. Бұл эми Кыргызстанга эли журтубузга көнүмүш адат. Жарышып жазда, күрөшүп күздө дегендей да. Биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы шайлоо башталганда же шайлоо кезинде иштей турган партиябыз. Бул жылына 365 күн тынымсыз, токтоосуз иштеп турчу партия. Башка партиялар шайлоо бүтөр замат кеңселерин жаап, жиштирип, башка жакка жылып кетишсе, биздин Бүтүн Кыргызстан партиясы эч качан кеңсесин жаппайт. Бул туруктуу иштеп келаткан партия. Ар бир коомдогу орчундуу кырдаалдарга өз пикирин, өз оюн туруктуу билдирип келген. Туруктуу бир багытта бараткан. Эч кандай саясий кырдаалга жараша же оң жакка же сол жакка секирип кетчү партия эмес. Ошондуктан жерлерде кеңселер иштейби? Жерлердеги жигиттерибиз, кыздарыбыз да иштейт. Кыргызстандан сырттагы кеңселерибиз да иштейт. Кандай программанын иштери аталат? Россиядагы иштер болот. Толтура. Заман өтө оор. Мисалы Россиядагы биздин иштеп аткан жигиттерибиз, кыздарыбыз ошол жердеги укугу тебеленген, кыйынчылыкка түшүп калган жигиттерге, кыздарга көмөк көрсөтүү менен, консулдук каттоодон өткөрүүгө көмөк берүү менен, укуктук кеңештерди берүү менен, ар кандай жагдайга түшүп калган азаматтарыбызга керек болсо каржылык жактан дагы көмөктөрүн берүү менен алек болушат. Кыргызстандагы жүргөн биздин азаматтарыбыз Кыргызстандын булуң бурчугунда кандайдыр бир жагдайларга жараша колдорунан келген көмөктөрүн берип, акылдарын жардамдар негизинен укуктук жактан беришет, маалыматтык жагынан беришет. Колубуздан келип калганда, мисалы мына эң эле кайгылуу Кыргызстандын денесинде жарат болуп калган Баткен окуясына биз коммерциялык уюм эмеспиз, мамлекеттик, өкмөттүк уюм эмеспиз. Ошого карабастан, ошол Россиядагы биздин Бүтүн Кыргызстан, менин укугум бар, мен макул эмесмин деген кыймылдар биригип олтуруп 500 000 рубль жиберишип, аны биздин жергиликтүү Кыргызстандагы азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз көбөйтүп олтуруп, дээрлик 3 миллион сомдун тегерегинде акчалай көмөк көрсөттүк. Биз ар бир күйүп кеткен үйгө түздөн түз өздөрү менен сүйлөшүп, эмне кажет, эмне зарыл дегенде, биз алардын ар бирин үйүнө киргизип, токко кошуп, иштетип, ар бир үйгө муздаткыч киргизип бердик. Билесиз, жайдын кезинде өтө ысык болуп аткан мезгилде аларга эң зарыл болгон нерсе ушул болду.